Bir жаш жигит үйлөнгөнүнө көп өткөн жок. Келинчеги ушунчалык чырайлуу, келбети келишкен, акыл десе акыл, бардык жагынан төп келишкен. Bir күнү көтөрүп келе жаткан казандагы ысык тамак чалынып жыгылгандан улам моюндан жыгылганда жогору жак бетин жаап калган ысык тамак. Бети адам жийиркене турган болуп ооруп калган да. Адам жийиркене турган болуп күйүп калган да. Күйгөнү билебиз го мисалы. Канча пайыз күйгөндө бырышып турушуп калат. Көз өзүнүн угунда эмес, мурун өз ордунда эмес дегендей. Дал ошол күнү күйөөсү көр болуп калган. Аялы эсине келгенден кийин анан менин талагымды берсеңиз, мен сиз менен мынау абалда эми жашай албайм. Сиз мени баары бир жактырбайсыз да, менин мурдагы келбетим жок. Менден башка чырайлуу кыздарга үйлөнсөңүз боло берет, эми аргасынан уруксат берем да дегени күйөөсү айткан. Кагылайын сүйүктүм. Ошо сенин сулуу жүзүңдү Аллах Таалам көрүп ал деп көз берген экен. Ошо сен жыгылганда Аллах Таалам менин көзүмдү алды деди да. Менин көзүмдү алды. Экөөбүз окшош эле болуп калдык деди. Кудайга шүгүр. Мынау жаман бузулган жүзүмдү күйөөм көрбөсө, анда ошо менен жашай берейин деп экөө бала чакалуу болушту. Анан аял өтүп кетти. Анан жуушту, аны кепиндешти аялдар, жаназа окулду, мүрзөгө алып барылды, коюлду. Анан кайтканда баягы киши эч кимге жетелетпей түп-түз өзү секирип басып келе берди. Үйүнө келди, ыйлады, Куран окулду, бата кылынды. Бу аксакал кызыксыз го. Болбосо 40 жыл жетелетиптир. Ошол күйөөсү 40 жыл жетелетиптир. 40 жыл. Аксакал, бүгүн эмне болду? Кандай болуп кетти? Аялыңыз өтүп кеткен күнү көзүңүз көрдүбү ошондо десе, жок балдар, мен көзүм көрө эмес эле дептир. Көзүм көрө эмес эле. Мен аялымдын көңүлү чөкпөсүн деп, ошол сыр боюнча калсын деп өзүмдү көр тутуп жашадым 40 жыл. Кара, мынандай инсандар бар. Болбосо мен аялым күйүп калган, ошондон ажырашып кеткенмин деген акмактар чыгат эле да. Ошол аялынын ошол бети күйүп калганын эч кимге айтпай, сыр жашырып өзү дагы сокур болмуш болуп 40 жыл жашаган. Мындай инсандар өткөн. Биздин үйдө кичинекей эле бир нерсе болуп кетсе, бүт баарын төрөлгөндөн баштап сүннөтү отурузулганынан бүт баарын айтып чыгып кетебиз. Аны көчөдө баскыс кылып айтабыз өзү дагы. Кичине болуп кетсе, эртең кайда жашап калам деген ой калбайт бизде. Чын.